Ыр сүйбөгөн жүрөктагы жүрөкпө сууруп ташта андай чабал жүрөктү. Ырды сүйгөн асыл жандар кайдалар, ыр сүйбөгөн жаман чөйрө жүдөттү. Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, Чактыш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызга өзгөчө конок келип отурат десем жаңылышпаймын. Анткени бир кезде унутпаймын деп кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевдин сөзүнө жазылган чыгармага не деген залкар обончулар обон жаратып кеткен ошол Ырысбай Абдыкадыров баштаган, Бабыравшан Тургунбаев баштаган мына азыр бүгүнкү биздин коногубуз ошол унутпаймын деген ырдын авторлорунун бири обончу аткаруучу менин бет маңдайымда отурган Жайлообек Жумагулов агабыз келип отурат. Агабызды коштоп мына ушул жерде Кыргыз маданиятын эмгек сиңирген ишмер, бүткүл дүйнөлүк коомдук поэзия академиясынын академиги, Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты, акын жазуучу Догдурбек Юсупов агабыз келип отурат. Ошондой эле ырчы аткаруучу Нуржахан Асылбашева келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Эми Жайлообек ага мына элге тааныштырып кеткендей унутпаймын деп. Канча жыл өттү, унутпаймын деген ыр кезинде анда биз бала кез болсо керек, же бизден мурда чыккандыр чоңойгон ырдап ушундай биз дагы бир толкунданып жүргөн убак болсо керек. Бирок авторлору ким экенин мындай анча эсибизге албагандырбыз. Балким айтылып жүргөндө андай болбогондур, бирок ыр ар бир кыргыздын жүрөгүнө ушунчалык терең орун алганда. Анан ушудан баштайлы, эми унутпаймын деген чыгарма кайсы жылы чыкты, кандай болуп чыкты, ошодон баштайлы, андан кийинки көтөлө. Өзүңүз айтып бериңиз эми. Болот. Унутпаймын деген чыгарманы 1973 жылы Ош мамлекеттик институтун бүтүп атканда чыгаргам, музыкалык факультетин бүткөм. Анан 73 жылы ошо жылы эле филармонияга Кудай буйруп туш келип калып, аларда иштеп калдым бир аз. Ошондо ошол жерден белгилүү ырчы Анара Мадиева деген үйрөнүп калган. Анан ал жерден армияга кетип калып, ошону менен филармонияга кайрылбай калдым. Армиядан кийин Куурчак театрында иштеп, ал жерде балдар кыздарга үйрөткөм. Мунун текстинде бул ырга көп обон чыкканын мен деле билбептирмин. Кийинчерээк анан дайым болду. Бирок менин обонум көбүрөөгү ырдалып жүрдү десем жаңылбайм деле болуш керек. Анан дагы бир кызыгы бул ырдалат деле менин обонум ырдалып калып Бабыравшан Тургунбаевдики деп аталып кетет да. А Бабыравшан Тургунбаевдики өзүнчө бир керемет обон. А меники өзүнчө обон. Ошону түшүндүрүп жүрүп картайдым окшойт уже. А киши кандай кабыл алчу алда Бабыравшан? Ал экөөбүз жолуга элекпиз. Бирок бир кызыгы Бабыравшан Тургунбаев экөөбүз Саадабай Шатманов деген мугалимдин колунда бир курста, бир класста окуганбыз. Ошол кишинин колунда окуганбыз. Бирок мен анын обончу болуп кетерин да билбептирмин. Ал деле балким мени билбеген чыгар. Ошону менен жолуга элекпиз, ушунча жыл болду. Көп жыл болду, 73-жылдан бери. Мындай кабар алыштыңыздарбы? Бир да жол кабар алыша элек. Экөөңүздөр обон чыгарып атсаңыздар. Мен сыртка кетип калдым. Ошону менен анан бул обондун жаңы чыккан мезгилинде да, мына Ашырал атабыздагы нарындан жазган саламгатты нарында ырдап коюп, Туусун Нуралиев жастырып алган экен, андан кийин келзем эле бир ырдап атат деп атпайбы? Ошондой болуп, сиз кандай кылып чыгарып, сөзү кандай болуп колуңузга тийип калды, анан кантип чыгарып элге кандай кетти? Бул ыр негизи мен атайы деле эме кылган жокмун, жарыялаган жокмун. Ош пединститутун бүтүп атканда ошол китеп магазиндерде ыр китептер көп сатылчу. Ошондо Сооронбай Жусуевдин бир ыр жыйнагын сатып алып, Түрмөк булуттар деген ырлар жыйнагы чыккан. Ошонун ичинен ушул текстти таап алып, обон жаздым эле да. Андан кийин ырдатып жүрдүм, ар кимге уктуруп жүрдүм. Бирок 76-жылы нарында радиого жаздыргам. 78-жылы бу жерде КТРКнын радиосуна да жазылган болчу. Өзүңүздүн? Өзүм жаздыргам да. Ал убакта дагы бир кызыгы
бул аябай узак экен деп эки куплетин кыскартып да коюшкан учурлар болгон. Бул узакка ырдалат экен деп кандайдыр ошондо эле узак тешчү экен да азыр. Узак тешчү да. Азыр эми андан бетер. Ошону менен ошо анан эл ырдап кетиптир, кийинчерээк уксам эл ырдап кетип, ошону менен баягы элге чыгып, өзүңүз угуп баштаганда кандай кабыл алдыңыз? Мындай эргүүлөр, сезимдер кандай болду? Сезимдер жакшы эле болот. Ыраазы болосуң, элдин ырдап атканына кубанасың. Анан бул меники деп ошо көпчүлүк тойлордо отурганда да бирөөнүн да айткан эмесмин. Ушул убакка чейин деле айтпайм. Билгендер билет, билбегендер. Элге ким жеткирди мындай көбүрөөк? Кайсыңар жеткирди? Анара Мадиева 82-жылы Ташкентте ал убакта пластинкалар жазылчу. Ошол жерден пластинкага жаздырып чыккан. Ошондон таралды. Анан кийин Раматылык Дүйшөнбек Үкүев өмүр бою концерт ырдап жүрдү ушул ырды. Кече жакынга чейин эле ырдап жүрдү Раматылык. Ушул экөө таратты деп ойлойм да, Үкүев менен Анара Мадиева. Жакшы, эми биз мына телекөрөрмандарга унутпаймындан баштап калдык да, сөзүбүз кургак болбош үчүн ушул унутпаймынды элге бир элдин эсине да салып, ырдатып алып туруп, андан кийин дагы тарыхын айтпайлыбы, кандай дейсиздер, анда Нуржахан ырдап берсинби? Ырдасын. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн ушундай чак түштө ушундай адамдар менен отурганыма абдан кубанычтамын. Жана бул легендарлуу ырды аткарып жатканыма дагы кубанычтамын. Гүлдөрү жайнап аңкып турсаң ыргалып, көңүл эргип нечин жүрдүк ырдадык. Биз эч качан кайгырбайбыз дечеле, бирге жүрүп ырдадык. Ал кез кетти койбой кылчайып, жүрөктөргө кайгы моң салып. Жаным сен жок эл көп болсо да жалгызсырап турам сыңсайып. Бакча шарган, бакча санган күндөрдө, бажырайып жылдыз толгон күндөрдө, биз эч качан айрылбайбыз дечеле, кол кармашып бирге жүрүп жүргөндө. Биз анда оттой жаныппыз, биз тагдырды такыр таныппыз. Жан ачылган арга таппагыр жакын жүргөн менен алыспыз. Эркелетип сени тоодун кушундай, кармап жүрө албадым учурбай. Тагдыр деген татал экен кантейин, турмуш деген татал экен кантейин. Унутпаймын эсим барында, жүрөгүмдө сезим барында. Сен тарынсаң тарын тагдырга, бирок жаным мага тарынба. Унутпаймын эсим барында, жүрөгүмдө сезим барында. Сен тарынсаң тарын тагдырга, бирок жаным мага тарынба. Бирок жаным мага тарынба. Ey баракелде, мынакей баягы доктор баягы жандоочку кийик аттырат дейт го. Ушул Жайлообек агабыз менен жакындан билген ушул замандашы катары сиз эмнелерди айтат элеңиз? Ушул унутпайм деген ыр чыкканда сиз
Кайсыл жерден уктуңуз? Каякта элеңиз дегенде? Көбүбүз бир айылдан болобуз. Бир мектепте окуганбыз. Анан эми мектебибиз бир, бирок 2 айыл кайырма бөкс жол деп коет, азыркы Жайыл району. Анан кийин бул бөкс жол деген айылда таланттуулар уясы бир жерден бир чыкканда шындык чыгат эмеспи? Мисалы биз ошо Жайыл районунда мисалы Сарбулактан Турар Кожомбердиев, Субайыл Абдыкадыров, алар Кудай ошол сыяктуу бөкс жолдон дагы ушундай чыгышканда комузчулар, ырчылар, эми раматлык эми аза болуп калды. Тынай Ысырайылов деген бар эле ушу Курчак театр, биз бала кезде Курчак театр иштеп жүргөн Чебил Бөлкөнов деген комузчу бала кезде мектепте окуп жүргөндө 4-класс комуз чеччү эле. Ал дагы кийин Ошбек институтун бүтүп келди. Ошбек институтун окуду. Анан кечээ жакында эле көз өтүп кетти, Мирбек Толбаев деген элибиз бар эле. Анын оңдор жана Ал Токумбаевдин сөзүнө жазган Тил алса, Карабалтам деген ырлар ушуга чейин ырдар жүрөт. Ошондо бул айылдан ушундай чыкты да. Анан кийин эми ал кезде мектепте окуп жүргөндө обон чыгарып эметкени жок эле да. Анан эми бир ошол кездин бир жакшы жери телевизор жок. Анан айылда бөкс жолдо бир эски ат сарайды кылып койгон эле да. Ошол жерге барып биз спектакль даярдап, анан кийин гармошка менен ырдап элге коер элек да. Ошондо эл келчү, толтура келип туруп, ошондо Чийбул бул жайлоолор ырдап калышчу да. Анан кийин концерт берип, концерт берип, анан мында 10чу болуп кетерин билген жокпуз да. Анан кийин бүткөндөн кийин туш-тушка кеттик. Булар Чийбул менен жайлоо Ошбек институтуна музыкалык факультетке өтүп кетти. Мен Пржевальскийге өтүп кеттим филфакта. Ошол боюнча мындай көрүшпөй деле калдык. Ал убакта сиздер Фрунзеге жакынсыздар. Анан эмнеге бириңиздер Ошко, бириңиздер Караколго окууга кеттиңиз? Эми ушул кызык да, ушуну Раматлык Жоло Мамытов мага ушундай суроо берди эле. Ай доктур, сен бу жерде Карабалтада турган тияка эмне кеттиң деп. Анан анын себеби Бишкекке, мисалы мен Бишкекке тапшырдым. Филфакка тапшырдым дагы Кыргызстан адабиятына. 4-чү сабагына кулап калдым. Анан кийинки жылы мен оюм журналистика факультетине тапшырсам деп ойлочумун да. Журналистика жок. Жок болчу ал кезде. Жок да. Анан кийин ушу Пржевальскийде бизде бар деп бир ушу биздин айылдык мугалим. Кийин доктор наук болду, физика математический Раматлык Жүзүмкулов деген Чыңгыз Айтматовдун бир тууган бажасы. Ошол бир жолу жолугуп калып, сен жазып жүрөсүң, ошол кезде эле эмелерге чыгып турчу ырлар. Сен жазып жүрөсүң, бизге келип Пржевальский деди. Бардым, барсам журналистика факультетте барсам, жок дейт. Кайра кетем дедим. Келгенден давай деп филфакка эметип калдым. Анан булардын дагы историясы ошо 1-2ден кулап турушуп, анан Ошко, анан эми музыкальный факультет Оштон башка жерде жок болчу. Биякта жок да. Анан кийин училищалар болчу. Искусство институтундагы музыкальный факультет жок, КПР, клубный работник тигичи. Анан булар тиги Бакир Үчөңөр барган соң. 68-жылы. Бакир кулап калды, анан бул Жайлоок менен Чийбул өтүп кетишти дагы. Анан ошол жакта окуп калдык да, анан институт бүтүп атканда анан ыры неметти чыкты, жана Анара Мадиева тиги düşүмө дисукканда бул асырга кетип калган кезде Дарига Жалгасовна оркестр менен ырдап чыкты. Ошондо анан менин эсимде Раматлык Рысбек өкүңөр келип бир жаңы жылдык телевидение тартылгансыңар. Каркееве тарткан. Бүайымдер режиссер эмес беле. Анан тартылып туруп анан бул жок болуп кетти. Көрсө аскерге кетип, анан аскерден келгенден кийин кайра Читага, Россияга кетип, ошо Читада бир чейрек кылым 25 жылча ошол жакта болуп калды да. Аба тиги Чийбул деген жолдошубуз дагы таланттуу болчу, баянды ойночу, комуз ойночу. Ал турмуш ошондой экен, көз өтүп кетти. Батылы оор эметип туруп. Сиз мына маселени ошол унутпаймынды укканда, баланчанын өзүңүздүн мына ошол чогуу өскөн досуңуз, замандашыңыздын ыры деп айтылып укканда,
Уктуңуз да ошол атта? Анда кезде мына телевизор көп албысын кезде кызыкчумас. Радиодан тумай берилмес билем. Мына белгилүү оңчолорду радио аркылуу билинишкен ушунда. Абдыкадыр, Керимбаев билер. Аны радиодан тумай берилип атты. Эметти сыймыктар болуп тиги курсташтарга немелерге мен айтып, мына мен досум, мен жолдошумдун ыры деп туруп алтырмак биз тиги институтта драм кружок коюп, анан да бир досубуз Раматул Алдагазы болуп кетти. Биздин бул Бөксө жолдон Рысбек Батырбашев. Ал матфакка окуп калды. Анан бирок ал аккордеондо ушунчалык кыйын ойногон, мындай музыкага алда жакын эле. Биринчи курстан драм кружокту эмен баарнага тапшырышты институттан. Ошол уюштуруп, драм кружокту өз көркөм чыгармачылыгын уюштуруп, ошого катышып жүрдүк дагы. Студенттик жаз 71 фестивал болуп калбадыбы Бишкекте. Ошондо келип эсимде селхоз айыл чарба институтунда бүт 8 институт. Ошта келди, тиягы келди. Ошондо драм кружоктон эсимде биз Пржевальский институт биринчи орунду алганбыз ошо 8 эмен ичинен. Ошондо ошонун күчү менен таланты, режиссерский таланты бар экен эметип туруп, анан бүткөнчө сыймыктан жүрдүк. Анан кийинде бир эми турмуш деген ушул экен. Мен ойлойм ошо боюнча Читага кетпейли, биякта жүрүп, же баягы өзгөнгөн филармониясына же Курчак театрына барганда эмче башка оондарда эметип калат беле. Эми тагдыр деген тагдыр, турмуш деген турмуш. Жазмыш буйрук деген ушул экен да. Жайлообек ага мына азыр канчанчы жайдын тамагын ичип атасыз? 72-ни. Болсун. Мына эми сыраяктын сыны кетсе да сыры кетпейт дейт да. Ошол кездеги өзүңүз жастырган, өзүңүз башындырдаган ушул унутпаймын деген ырды. Азыр кайра бир ырдап бербейсизби? Мейли. Өзүңүздүн аткарууңузда да көрөлөт. Gülдөр жайлап аңкып турса ыргалып, көңүл эргип көккө жүрүп ырдады. Биз эч качан кайгырбайбыз дечи элек, бирге басып кол кармашып жылмайып. Кез кетти койбой кылчайып, көңүлдөргө кайгы муң салып. Жаным сен жок эл көп болсо да жалгыз сырап жүрөм сумсайып. Бак жасанган, бак жашарган күндөрдө, бажырайып жылдыз толгон түндөрдө, биз эч качан айрылбайбыз дечи элек, бирге басып кол кармашып жүргөндө. Бирок анда оттой жаныппыз, биз тагдырды такыр таныппыз. Жанашууга арга таппадык, жакын жүргөн менен алыспыз. Эй, баракалла. Erkeletip seni tonun kuşunday, kolgo karmap jür albadın uçurbay. Turmuş degen tatal eken kanteli, taqdir degen tatal eken uşunday.
unutpayman eşsin barında, yüreğimde sezin barında. Sen tarınsan tarın taqdırga, bir ok canım, bir ok canım mağa tarınbar. Sen tarınsan tarın taqdırga, bir ok canım, bir ok canım mağa tarınbar. Ey barakelde бар болуңуз. Азыр ушул ырдабасаңыз суроо берим келип атат да, ыр жөнүнө эле чыкпайт да. Сиз ал кезде жаш болсоңуз, ар өнөргө маш болсоңуз дегендей, анан кандай болду? Бир сүйүү оту жанып дегендей, кандай болду? Ошол сүйүү оту түрткү болду да. Бирөөлөрдөн түрткүнчүк жеп калдык да, анан кийин жакшы эле жүрүп анан жок болуп кетсе, анан кийин анан ушулар пайда болду. Анан ушул текстти издеп жүрүп таап, анан өзүм үчүн чыгардым эле да, анан кийин акырындап мындай шөкөттөп атып, анан элге жага турган болду. Анан элдин баары эле ошондой экен да көрсө, баарында эле арман бар экен. Негизи айтат го, бу бактылуу жашагандардын баары эле өзүнүн сүйгөнүн алган эмес дейт эле. Жана ырдын баары ошо жетпей калганга чыгат турбайбы? Бактылуумун деп коет да. Жаныңда жүргөнгө чыгара албайсың. Абдан сонун чыккан чын керемет ыр. Канча жыл, мына 73-жылда атат. Бизден да улуу экен. Мына ошол чыгарма Кудайым буйруса бул кылымдап жашачу чыгарма элибизде, журтубузда дагы далай ырчылар ырдай турган чыгармалардан да. Анан Додурбек аке, сиз ошол курбума арнап бир баягы акын болгондон кийин поэтикалык тил менен бир арна ырын окуп коеюн. Жакшы болот. Учур. Обончу жана аткаруучу Жайлообек Жумакуловго. Ырдаса кадимкидей күлүмдөгөн, ырыс чачып майдага бүлүнбөгөн, кайрыктары обондун көкөлөтөт, кара молдо күүсүндөй дирилдеген. Жаман ишке эч качан үңүлбөгөн, жакшылыктан таптакыр түңүлбөгөн, доордун үнүн чакылткан обондору добушундай торгойдун дирилдеген. Обондору шарагып иримдеген, ойлору закымдап билинбеген, кубанычтуу обондун кайрыктары булбулдардын үнүндөй дирилдеген. Баракелде бар болуңуз. Сонун чыгармалыктар чындыгында сөзсүз эле адам көз өтүп кеткенде эле жакшы эле деп айтып калбай, көз барында сыйлап ушул ырын окуп берсе дагы Жумагул агабыз да, Жайлообек агабыз дагы толкунданып, анан дагы азыркы 72 жашында да балким унутпаймын, дагы бир экөөнү чыгарышы мүмкүн. Кудайым буйруса. Жаңылардан азыр угалы, эми азыр мына Нуржаханга дагы кезек бергизек болбой калды окшойт да. Нуржахан, сен кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Термени аткарып берейин, ынтымак термесин, Ынтымак, эстебиз атабыздын ынтымак деген чыгарма. Бакыт нур айрылам кары жашыңы, каалымды сөзүмдү кылымдар келген айтылып, ошол кыргыздын кымбат атылып, бир кезден оган заманда берим деп кеткен чачылып, багына кыргыз элимдин баатыры манас туулуп, баштарын кошкон чакырып, абасы бакай кошойду, алдына жүрдүң баш кылып. Ошол акылмандардан калган сөз, аталардан алган сөз, адал эмгек ак ниет, кайым санга балган сөз, Алла Таала жараткан ак дилине салган сөз, ырысалдың ынтымак рахатка калган сөз, ынтымак ырыс бирдикке, ыйман бактаала элчилеши.
береке байлык бердеке, достош турган ынтымак, бетме бет каршылашканбы, достош турган ынтымак, акыйкатты чыңдыктың окшош турган ынтымак, бейбаш бир бейжай жаңжалды токтот турган ынтымак, жакшылыкты кубанычты жандап бир жүргөн ынтымак, жашкарга биримдик арнап бир жүргөн ынтымак, жамандыкты жанынан ошол айдап бир жүргөн ынтымак. Жадыраган мемиреп жайдай бир болот ынтымак, жан-жаны бар барына балдай бир болот ынтымак, жанып турган жаркырап шаңдай бир болот ынтымак, жактырбаган чыр жерге барбай бир коет ынтымак, ойлогонду максатты орунатат ынтымак, мен деп аттансаң ошол жолуңда чат ынтымак. Ынтымагы жок жерде ыймансыз ишин жарытпайт, ырбаган жараң айыкпайт, тагырып кетип багың тайыздайт. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы, кадырлашкан калк жакшы, ада урмат салк жакшы, карадан көрөң ак жакшы, кашаңдардан бат жакшы, капчыга толу сап жакшы, карны ток кайгы жок, калк жыргаса салт жакшы, калкты тегиз башкарган калыс улук баш жакшың, эл жериң гүлдөп өссө экен, ошол эн аталар айтмакчы ынтымак жакшы, ырк жакшы, неге ынтымактуу журт жакшы. Баракелде. Мына ушул ынтымак болсун журтубузда, ынтымак болсо мамлекетибиз өнүгүп өсөт. Эми Жайлоо андан кийин унутпаймын, дан кийин да чыгармалар чыгып атты, унутпаймын деп, же унутамын деп чыгара баштадыңызбы? Андан кийинкилери көмүскө, айтпай жүрөм, бир сүйүүнүн барагы деген ырлар бар. Анда ошо Өмүркул Кулумбаевдин сөзүнө жазылган бир сүйүүнүн барагы деген ырды берейин. Таныдыңбы тамылжыган карабак, тармал көкүл жигит келе аралап, колтугунда койгу сулуу моймолжуп, көбүрдү көңүл жибин тарабак. Күндөр өттү мен эмесмин баягы, сен көрүктөнүп дарканбактын дарагы, самсып учат жалбырагың сапсары, сеники эмес бир сүйүүнүн барагы. Билесиң сен биз турганды түнүндө, барлаштык чынарымдын түбүндө, ошондогу таттуу сөздүн ширини алигиче тамсандырып тилимде. Күндөр өттү мен эмесмин баягы, сен көрүктөнүп дарканбактын дарагы, самсып учат жалбырагың сапсары, сеники эмес бир сүйүүнүн барагы. Турганбыз ойго канбай күнүндө,
Tаңқы жылдыз тарағанша берінде татышқанда туын сүйінің балынан термелгенсің жалбырағын дірілдеп күндер өтті мен емеспін баяғы сен көріктіні дарқан бақтың дарағы самсы бұчат жалбырағын сапсары сенікі емес бір сүйімін барағы сенікі емес бір сүйімін барағы Баракелде бар болуңуз, ошолду унутпаймындын экинчиси экен бул чын эле мына сен эмессиң деп унутпаймын баягы деп мына негизинен ушул чыгармачылык жолу менен жалпы канча обонуңуз бар? Жалпы где-то 40 болот. Ушуларды нак өзүм ырдап жүргөндө. Ушуларды мындай ырчыларга берип атасызбы? Мына ырдап чыккыла деп. Ырчыларга бергеним жок. Эми берсемби деген ой бар. Бул ырдап жүргөн ырларымдын 4-өө 82-жылы композиторлор союзунда өтүлгөн. Ал убакта бүт региондор боюнча, областтар боюнча чогултуп алып, атайы 3 жазуучу белгилүү, 3 композитор туруп анан кабыл алчы. Ошондон кийин гана ырдаганга уруксат берчи да. Ошолордон 4-өө жазылып жүрөт, бирок ырдалбайт. Анан ырдаган аны ырчы таап бериш керек да. Балким ушул ырчылардын сиздин азыркы ушул обондо кандай керемет обон экен да. Ошол ырдын ажатын ача турган балким ал ырчынын да ажатын ачып чыгара турган. Ырчыдан көп нерсе эме болот. Чыгат эле дегеним да азыр эми толгон токой ырлар көп болуп атпайбы? Ооба. Көзүңө көзүм зар, өзүңө өзүм зар дегенден көрө бул жакшы болуп атпайбы? Кандай керемет чыгармалар. Кийинкиге дагы мындай маани маңызы жакшы дегендей. Тексттин автору да белгилүү акын эле да. Өмүркүл Кулунбаев. Ооба да Өмүркүл Кулунбаев деген бүркүттөр ыйлайт деген не деген чыгармасы бар. Эми ошондой чыгармалар менен анан биз кийинки муунду дагы сүйүү кандай экенин, махабат кандай экенин да мындай баазы болот эле да, азыр баркы жок болуп атпайбы ошол нерселердин. Анан сиз ушундай ырларды көмүскө калтырбай аракет кылып бериш керек. Ошол алтын фондко жазылып калса кийинки мына эски ырларды кайра башынан жаңылап ырдап чыгышып атпайбы? Ошону менен эле таанылып кайра өзүнүн тирилигин кылып атпайбы азыр ырчылардын көбү? Ошондуктан мына 72-ге келип турган маалыңызда дагы жаңыдан ушул чыгармачылыкка киришип, аттанып чыгарып атаса, дагы кайрадан. Жакында эле чыккан 1-2 жыл болуп калды го, Карабалты аймагы деген обонум бар. Сөзү Надырбек Алымбеков деген агайыбыздыкы. Өзүм Карабалталык болгондон кийин ошону ырдап коюңуз анда. Тексти жакшы текстти таба билген обончунун чеберчилиги да. Ооба. Ошол текст менен иштеген жакшы да. Текст менен обона топ келгенде. Тотала курчап чаркабын, тойгузат күнү канчанын, ажары сык биз үчүн, айтылуу кара балтанын, айтылуу эле кара балтанын. Тоолорун кассаң алтын бар, таласында эгин канты бар. Толукта жашоо кемтигин, ток пейил чүйдүн калкы бар. Сары өзөн чүйдүн калкы бар.
өксүгөн турар өскөн жер, өмүрдүн суусун кечкен жер, ак боз ат минген алы кул, арманы бүтпөй кеткен жер, арман эле бүтпөй кеткен жер. Бабалар сүйүп тапкан жер, батыр элин баккан жер, эгемендүү эл болуп, эркиндик таңын аткан жер, эркиндик таңын аткан жер. Кабылан жайыл өскөн жер, халк үчүн башы кеткен жер, кыргыз эл андан айрылып, кылгырып жашын төккөн жер, кылгырбай жашын төккөн жер. Тарыхын кара балтанын, тагдырын жайыл атанын, кыргызым кантип улусун, кылымга кеткен аттагын, кылымга кеткен аттагын. Тотала курчап чаркабын, тойгузат күнүн канчанын, ажары ысык биз үчүн, айтылуу кара балтанын, айтылуу эле кара балтанын. Тоолорун кассаң алтын бар, таласында эгин канты бар, тоолуктап жашоо кемтигин, ток пейил чүйдүн калкы бар, сары өзөн чүйдүн калкы бар, сары өзөн чүйдүн калкы бар. Ey баракелде, мына кара балтанын уран ыры болгон экен да, муну ар дайым карабалтыктар ырдашат да. Жакшы, мына абдан жакшы экен. Мирбек Толбаевтыкы. Кайнаган бар Мирбек Толбаев деген кошонуку ким болуп Аныкта карабалты. Анан онукуда муну Надырбек Алымбек Карабалтада жашап жүргөндө Карабалтаны деп жазган да. Таластык, агабыз таластык акын, Карабалта жөнүндө. Карабалтада жашап, Карабалтанын авазын ичип, сөзүн ичип атканан кой ушул жерге дагы бир карзым бар эле деп таштап коеюн деди го. Доктурбай ага, мына ырды кармап калдыңыз эле, дагы кандай? Эми мынча болуп калды. Нуржакан ырчы, сулуу кыз жөнүндө дагы эки ооз сөз айтып кетпесе болбойт. Туура. Мен Нуржаканды сөз кылбай эле батем берейин. Мен кызмат азыркы эми баягы мен ардагер журналистмен, анан биз ушу жаш улгайганда бул музыкага келгенде мен да ушу маданият тармагына эметип азыр ушу белгилүү акын жазуучулардын мааракелерин өткөрүп жүрөм, ушундай кечелерди өткөрүп жүрөм. Анан ошондо кечелерди баягы акындарды чакырам, ырларын окушат, эметет. Анан музыка менен аралаштырган элдин отургандан кабыл алуусуна жакшы болот экен. Анан кийин эле бир жерден Нуржакандын ырдаганын угуп калып, анан кийин муну ошол кечеге бир кечеме чакырып ырдатып жакшы кабыл алышты, баарысы эметип. Анан ошондон кийин бир жакшы жери баягы бул кыздын жок дебейт да. Анан ошол кечелерде жакшынакай ырларын ырдап берип жүрөт. Мына кечеги күнү эле биз Бишкек шаардык борбордук китепканасында адабий музыкалуу кече өткөрдүк. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык жолдун башталышына 70 жыл толуптур. Газетчи Дүзүбө деген аңгемеси ошол биринчи жолу чыккан 70 жыл. Ошого кече өткөрүп, раматлык Чыңгыз агабыздын карындашы Роза эжеге сүйлөп берди. Чыңгыз Айтматов таануучулар сүйлөп беришти, эме кылыштылар. Анан кийин ошондо дагы Нуржакан жакшынакай ырларын ырдап берип, ошол кечебизди өткөрдүк. Анан кийин баягы Кыргызда эмеде бирөөнүн тоогун жесең каспайла деген эме бар. Анан мен кечеден ырдатып алып, анан
Баягы жөн коюш керектен бери ыржасы менен да. Ana şundan aytınız. Nurjahan Asılbaşovaga. Özüңө жаңы эле сырданамын, өзүңсүң көңүл буруп тыңдаганым, козгоду кадимкидей ой санаамды, комуздун коштоосунда ырдаганың. Өзүмчө санааларга ийленемин, өзүңдү көрөр замат ийменемин, ортого чок таштады кадимкидей, аратар келин сенин бийлегениң. Ыргам капалыкка бөлөнгөндө, ыр жазам элесиңе жөлөнгөндө ойлоном. Эмне болдум ок эгерде мен 15 жыл кийинчерээк төрөлгөндө. Өмүрдүн өткөн кезде ортосунан өкүнүч түшө берсин оңкосунан, жүлүндү чымыратып комуз менен, жүрөктүн орун алдың толтосунан. Barakeldi. Buna ki anda geleme Nurçahan emi. Жүрөктүн толтосунан. Aldı da uzak yol jatat aldığında menimçe kırızın görünüktü ırsalardan bulup da öşenem. Kuday buyursa anda Nurçahan'a gezek görelim. Eli üstünde жүрөгүн толтосунан орун алып тургула da берем. Айдын жүрөгү жашта. Анда Жолболду Алыбаев атандык бир кызга деген чыгарманы аткарып берейин. Жаз күнүндөй жамгыр төксө илинбеген, жалбырак ажел жүрсө дирилдеген, табышмактуу таң аларлы жан экенсиң, тайыздыгың сыртыңдан эч билинбеген, табышмактуу таң аларлык жан экенсиң, тайыздыгың сыртыңдан эч билинбеген. Шамал соғып бұлыт қарай жүріп тұрған, шам чырақты бір жаны өчіп тұрған, ағалбаған шарқырап бір нұқ менен, арықтағы су белең сен аргем құрған. Ағалбаған шарқырап бір нұқ менен, арықтағы су белең сен аргем бұрған. Ишеніп мен балы тамған мені сөздеріңі, Жаштанған көздеріңі, içim жылы биіктейім ерілсен, иіп кеттің башқаға сен көз көрінім, içim жылы биіктейім ерілсен, Başkağa sen göz görünür, yiyip gittin başkağa sen göz görünür. Barakelde бар бол, Nurçahan келечегиң кең болсун, телегейиң тең болсун. Эми Жайлообек ага мынакей ушул канча деген чыгармаларды аткарып, ырдап келатасыз. Эми аккан арыктан суу агат дейт кыргызда. Сиздин артыңыздан келаткан балдардан, неберелерден, чөбүрөлөрдөн барбы жолдогон? Биздин маалда артист дегенди бир кызыктай көрчү да. Аны артист деп коет да. Анан кээ бирелер
үйrөtпөйлө койчу дешти да. Ошону менен өзүм деле эч кимисин үйрөткөн жокмун, бирок эң улуу уулум ада азыр Россияда. Ал ошо музыкалык эмеси бар, гитара менен ырдайт, өзү ыр жазат, өзү обон жазып ырдап жүрөт. Бир моменти болгондо bir uçur gelgen tapkelerimi tanıştıram sizler menen. Eң улуу уулум ошо эметет. Ана неберелерге үйрөтөлекмин. Эми чоңоюп келатышат. Чыгат буйруса. Неберелерден чыгат. Дагы сиздей оңдорду чыгарган неберелер болот дегендей балдар болот. Келиңиз анда дагы бир ушул азыркы жаңы чыгарган ырларыңыздардан бирди аткарып ошо менен жыйынтыктай окшойбуз. Анда көмүскө сүйүү деген бар. Айта албай иштен тынгандар көп, баарыбыз деле өткөн болуу керек. Сөзүм дагы өзүм жазууга аракет кылгам, акындарга кайрылган жокмун, оңдоп түздөп бер деп айтам го акыры. Көмүскө сүйүү. Көмүскө сүйүү болсо, эмне кайрыласыз өзүңүздө да. Тактап берсең, кээ туура эмес чыгар деп. Мен сени уnuta албай барамын, жете албай уючуна чубаламын. Ардайым ашык бойдон кала берем, асылым айып көрбө суранарым. Ардайым ашык бойдон кала берем, асылым айып көрбө суранарым. Başımdı töşüme jölötüp, turbadım baratat jaş ötüp, attın ay kömüskö sүйүмдү, kalambu kömüskö jönötüp, jönötüp. Dep jet albadım, şiltenip ketemin dep ket albadım. Özümsüz günler öte tatağanat, tüyünün bir süyünün çet çalmadım. Özümsüz günler öte atağanat, süyünün bir tüyünün çet çalmadım. Başımdı töşüme jölötüp, turbadım baratat jaş ötüp, attın ay kömüskö sүйүмдү, kalambu kömüskö jönötüp, jönötüp. Dayrasın mahabattın geç almadım, gül öskön arka yüzgö talmadım. Attın ay arman tolo yüreğimde, men seni aylı tünde güt almadım. Attın ay arman tolo yüreğimde, men seni aylı tünde güt almadım. Başımdı düşüme jölötüp, turbadım baratat jaş ötüp, attın ay kömüskö sүйүмдү, kaldım bu kömüskö jönötüp, jönötüp, jönötüp.
Бара келди. Мынакей ошол унутпайм да, уландыз экен бу дагы. Ошол менен келатыбыз да. Эми биздин билинбей убактыбыз келип калды. Сизге эркин микрофон берейин. Келиңиз. Эми кыргыз элибизге каалообуз элибиз тынч болсун, жерибиз бай болсун, элибиз аман эсен болсун. Анан силердин ЛТР жамаатыңарга бизден чоң рахмат. Балким бу жолу чакырбасаңар дагы 25 жыл жок болуп кетет белек. Ошону менен рахмат сиздерге, чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Берүүңөр байсалдуу болсун. Рахмат, доктор бага. Эми мындай ойлонуп келсек, эл арасы бая макал бар эмеспи? Эл арасы таланттар неме деп. Менимче ушу билинбей, мындай чыгынбай жаткан таланттар көп экен эл арасында. Анан эми ушул жердин теле ушундай эл арасынан мындай билинбей эмет жүргөн таланттарды сууруп чыкканыңарга ушу ыраазычылык, ушу жаңы азаматтык, кээ бир мына журналист болгондо менде башыман өтүп жүрөт. Көбүнчө атактуу каармандар жөнүндө берип, атактуу каармандарга таянганды жакшы көрүшөт. Ошондо көрсөтүүбүз же эмебиз мындай көркөмдү чыгат деп. Ал эми менимче мына эл арасынан таланттарды калпып алып чыккан бул өзүнчө чоң эрдик. Бул ушул кемпиңерден жазбай мен тилегим ар деген журналист катары, ушунун казасына кайнаган адам катары ушул багыт менен түз кете берип, ушу эл арасынан көбүрөөк элдик таланттарды алып чыксаңар, ушундан жакшы болор. Айтканыңызга рахмат, Нурчаган. Теле берүүңүзгө чоң рахмат. Жалпы кыргыз элине дагы ынтымак каалап кетмекчимин. Ден соолукта болушсун кыргыз элим. Биз дагы ден соолукта бололук. Жакшылыктардын үстүндө эле ушундай передачаларда жүз көрүшүп жүрө берелик. Чоң рахмат агай. Рахмат сиздерге дагы. Агай чыгармачылыгыңыз дагы өзүнүн өнүгүүсүн анткени карыдым, арыдым деп жатып калбай эмгектенебиз керек экен. Ошон үчүн арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар, бар болуңуздар. Нурчакан сага чыгармачылык ийгилик каалайм. Келечегиң кең болсун. Сиздерге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Эргүү менен дагы жакшы чыгармалар жарата бериңиз. Бар болуңуздар. Рахмат айтам. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.